Кезек туғандар ушул Mercedes Sprinter пассажирный жана груза пассажирныйлардын кезегине келип жетти. Азыр баштаймын. Ушул Mercedes-Benz 2005-жылы чыгарылган 2.7 объемдо $9.500. Пассажирный, коробка механика, дөңгөлөктөр кышкы, Maxi база, жабык экен, 2 скаттуу Maxi базада. Кузовто өзүңүздөр көрдүңүздөр. Mercedes-Benz бул дагы Maxi базада 313. 2002 жылы чыгарылган 2.2 объемдо, баасын жазбаптыр. Байланыш номери ушул. Груза пассажирный, 1 скаттуу, арты грузовой, груза пассажирный. Свежий перегон болгон, артында фаркоп бар. Эч кандай кузовтон чириген жери жок. Кузовтун абалы азыр жакшы. Mercedes Sprinter бул Delfin деп коюшат муну. 2006 жылы чыгарылган, пробег 320 000 км жүргөн, 2.2 объемдо $15.000. Машинанын абалы жакшы. Бул средний база же короткий базадан болуш керек. Бул короткий база болуш керек бул. Мына ушундай кузовтун абалы жакшы. CDI эч кандай урулган, чийилген эмес, эч кандай чириген жери жок. 1 скаттуу, дөңгөлөктөрү төртөөсү тең, бардыгы кышкы. Mercedes Sprinter пассажирный. 2009 жылы чыгарылган, 2.7 объемдо $12.500. 2 скаттуу, дөңгөлөктөрү азыр жайкы. Maxi база. Ичи жабык экен. Ушундай. Дагы бир Sprinter пассажирный 2010 жылы чыгарылган, дизель. Баасын жазбаптыр. Эгер кызыксаңыздар, өзүңүздөр чалып сурап көрөсүздөр. Жазбаптыр. Maxi базада. Кыргызстандын номеринде экен, азыр оформление болуптур. Кызыксаңыздар, чалып сурап көрөсүздөр. Эч кандай чириген жери жок, урулган жери жок, жакшы абалда. Mercedes Sprinter 2003 жылы чыгарылган, 2.7 объемдо $12.000. 200 000 км жүргөн бул пробеги. Эшиги дагы башкача, ушундай. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кузовто урулган, чийилген жери жок эми. Чириген жери дагы жок. Жакшы абалда, 2 скат. Mercedes Sprinter средний база. 96 жылы чыгарылган, 3.2 объемдо $400.000 сом. Өзүңүздөр көрүп турасыздар машинанын абалын. Пассажирный, дөңгөлөктөрү жакшы абалда, жайкы, 1 скаттуу эле. Машинаны абалын көрдүңүздөр. Бул Бишкектеги эле 143 маршрутка. Volkswagen Crafter. Bunun чыгарылган жылы 2008, 2.5 объемдо $18.500.
пробегте жазбаптыр. Машинаны өзүңүздөр көрүп турасыздар. 2 скаттуу Maxi база. Арткы камерасы бар. Эч кандай урулган, чийилген же чириген жери жок. Азыр машинанын абалы жакшы. Mercedes Sprinter 2008-жылы чыгарылган, 3 объемдо, баасы $24.000. Ичин тартып көрсөтөйүн. Ушундай эшиктери дан бир аз башкачараак, ушундай автобустун эшиктерине окшош. Бул көбүнчө мындайда туристтерди ташуучу. 2 скаттуу дөңгөлөктөр азыр жайкы. Ушундай жакшы абалда, эч кандай чийилген жер жок. Бир гана могул жери бир жерге тийип кеткен. Башка жеринде эч кандай жумушу жок, эч кандай урулган, тийип кеткен же сызылган жери жок. Ford Transit 2010-жылы чыгарылган, 2 объемдо, $10.500. Пробег 144.000 км жүргөн. Азыр дөңгөлөктөрү кышкы, бир скат эле. Ичин тартып көрсөтөйүн. Ушундай. Кузовта болсо жасала турган жумушу жок. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Дагы бир ушундай пассажирный Ford Transit 2008-жылы чыгарылган, 2-4 объемдо, 17 орундугу бар экен. $6.000. Коробка механика, 6 ступка. Расход жүзүнө 8-10. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салонду көрдүңүздөр. 2 скаттуу. Кузовтун азыр абалы жакшы. Мен эч кандай чириген жерин көргөн жокмун. Урулган жери жок. Sprinter Maxi база. Чыгарылган жылы 2007, 2.7 объемдо, $16.000. Механика, 6 ступка коробкасы. Азыр ичинде бул жактан тартып көрсөтөм. 2 скаттуу дөңгөлөктөр азыр кышкы. Бул эшиктин бул жеринде бир аз чириген жери бар. Башка жагы жакшы. Mercedes 416 CDI Maxi база 2004-жылы чыгарылган, вариант бар экен, 2.7 объемдо. Бул баасын жазбаптыр. Эгер кызыксаңыздар, сурап чалып билип көрсөңүздөр болот. Алмаштыруу жолдору да бар болсо керек. Мунун артында мондай багажы бар экен. Ушундай багаж. Алыскы жолго чыкканда бул жакшы. 2 скаттуу, эч кандай азыр мен чириген жери жок экен. Чириген жери жок, урулган жери жок. Азыркы абалы жакшы. Салон мына ушундай. Коробка механика дедим. Бул свежий эле перегон болгон. Бул Кыргызстандын номерине өткөн эмес. Оформление болгон болсо керек. Үстүндө кондиционер дагы бар. Жакшы абалда.
Эгер кызыксаңыздар, чалып, сурап билип көрсөңүздөр болот.